Ош облусу жана Ош шаары боюнча жыл жыйынтыгы чыгарылып, отчеттук отурумдар жүрүүдө. Белгилей кетсек, өткөн 2020 жыл өлкө үчүн оор жылдардын бири болду. Жугуштуу оорунун пайда болуусу өлкөнүн экономикасына терс таасирин тийгизбей койгон жок. Мындан улам бир нече өндүрүштүк ири компаниялар ишин токтотуп, жыл башында пландалган пайызды жеткире алган эмес. Курулуштар боюнча 2020 жылы 70 объектке титулге кирип, республикалык бюджеттен 515 миллион сом каралды эле. Өлкөдө COVID-19 илдетинин кирип келүүсү менен медицина тармагына көңүл бөлүүгө аргасыз кылган. Өткөн жылдагы бир нече мүчүлүштүктөрдү эске албаганда медицина тармагын күчтөндүрүүгө түрткү болгон. Анын негизинде 4 заманбап оорукана курулган. Ал эми өлкөдө кооптонууга негиз болуп жаткан вирустун жаңы түрлөрүнө да даярдык көрүү башкы маселелердин бири болуп турат. Азыр Кавасаки оорусу боюнча айтып кете турган болсок, азыр биздин Ош облусунда бул оору катталган жок. Бирок бул боюнча бизде атайын Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасында даярдыктар өтүлүп атат, окуу процесстери жүрүп атат. Ошол жерлерде атайын специалисттер окушкан, атайын курстардан өтүшкөн, ушул боюнча толук даярдыктар бүгүнкү күндө бар. 2020 жылы тоскоолдуктар орун алуусуна карабай, болжолдонгон көрсөткүчтү аткарууга жетишкен ишканалар да бар. Ошол эле учурда облустагы чечилбей жаткан көйгөйлөр да арбын. Алардын эң негизгилеринин бири жер бөлүштүрүү, андан тышкары жайыт жерлердин таңкыстыгы болууда. Бир проблема бул жайыттар маселеси, малга жайыт маселеси да. Мындай болуп калган экен да. Мисалы үчүн Ноокат районунун жайыттарына, Араван районуна мал менен чыгышчу экен. Кара суу Алайга чыгат экен, Чоң Алайга чейин чыгат экен. Өзгөндө да ушундай проблема бар экен. Алар Карабулжага чейин же болбосо өздөрүнүн жайыттары жетпей калган жерлер бар экен да. Ошон үчүн азыр башкача бир программа кылышыбыз керек болуп атат. Жайыты кеңир райондор мал чарбасын өнүктүрүш керек. Бул күнү былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча Ош шаарынын аткаруу бийлигиндеги кызматкерлер жыйынга чогулушту. Каланын экономикасы өткөн жылы бир топ эле аксаган. Мындан улам жасалбай калган жумуштардын үстүнөн атайын долбоорлорду иштеп чыгып, планды толтуруу чарасын көрүү алдында турат. Ал үчүн бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлөөрүн 2-Борбор калаанын башчысы айтат. Өнөр жай тармагында өнөр жай продукциянын өндүрүү көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу тилекке каршы ушул бизге бир коюлган планды аткара албай калдык. Себеби ошол көптөгөн ири ишканаларыбыз токтоп калды да. Бирок быйылкы жылга дагы биз 21 алгачкы жылдардын башында эле ушул тиешелүү биздин эконом отделге, тиешелүү мекеме ишканаларга тапшырмаларды коюп атабыз. Бүгүнкү күндө ушу ишкерлер менен да жолугушууларды уюштуруп атабыз. Ишкерлерге болгон шарттарды түзүп бергенге аракеттерди кылып атабыз. Кудай буюрса, ушу 21 жылы ушу өнөр жай тармагында эле жалпы мындай экономика тармагында биздин Ош шаарында бир топ өсүштөр болот деген ойдобуз. Ош шаарында жана Ош облусу боюнча өткөн 2020 жылы бир топ тоскоолдуктар орун алган. Анын негизинде быйылкы жылы экономиканын өсүүсүн жогорулатууга аракеттер көрүлөрүн Ош калаасынын жана Ош облусунун башчылары ишендиришүүдө. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары.